Бул атактуу заңгыраган хан сарай топтолгон эл илинген баннерлер менен эле белгилүү эмес. Буга чейин да далай чуулгандуу саясий окуяларды аталып, Атамбаев Максим Бакиевдин улутташтырылган жерин мыйзамсыз менчиктештирип, үй салып алгандыгы айтылып келген. Мурдагы президенттин хан сарайына байланыштуу алгач саясатчы Өмүрбек Текебаев резонанстуу билдирүү менен чыккан. Ал ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Максим Бакиев басып алган Кой таштагы Дастан заводуна караштуу жерде мыйзамсыз өткөрүп алган деп айыптаган. Максим өзү каалагандай мамлекеттик менчикти калчап турганда бул базаны 2008-жылы Укуев Анарбек Акматович дегенге приватташтырып берилди. Ал убакта ошол жерде жеткирип турганда жөнөкөй адамга кетип калышы мүмкүн эмес эле. Бул Бакиевтерге барган, ушул кишиге оформить этилген. Азыр ал жерде гражданин Алмаз Атамбаев үй куруп атат. Жерге байланыштуу чуулгандуу иште ошол учурдагы Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун аялынын жана бизнес өнөктөшүнүн да аты аталган. 5 жыл ал жерде мыйзамсыз захват кылып, 10 жылдын апрелинен баштап басып отурушкан. 5 жыл өткөндөн кийин унутулду го деп ал жерде оформить этишкен. 2015 жылдын 7-майында ал участок Ибраимова Айнура Танкеевага катталган. Бул Бишкек шаарынын мэри Ибраимов Албек Сабырбековичтин аялы. Кара чечек аял. Кийин Максим Бакиевдин жери тууралуу маалыматты башкы прокуратура жокко чыгарып, Албек Ибраимов Текебаевдин моралдык зыян деп 1 миллион сом доого жыккан. Ошол учурдагы президент жана ата мекендин лидеринин ортосундагы компроматтар согушунун натыйжасында Текебаев камакка алынып, андан соң бул табышмактуу жер тууралуу маселе көтөрүлгөн эмес. Өмүрбек Черкешевдин өзүн жалган жалоо менен бир адамдын көрсөтмөсү менен отургузуп атканда бул кичинекей жарандык иш биз үчүн мындай маани деле берген эмес. Ошол кезде айтканбыз, бүгүн болбосо эртең сөзсүз түрдө ал чындыкка чыгат. Калп нерселер айтылган эмес деп. Эми бүгүнкү күнү ошол судьялар баягы өзүнүн айтпайбыз, совесть болуш керек депчи. Эми өзүлөрү деле билип ойлонуп аткандар. Арадан 3 жыл өтүп Атамбаевден экс-президент макамы алынган соң бул жерге байланыштуу суроолорго башкы прокуратура жооп издеп жаткан учур. Кой таштагы жер учаскасын сатып алуу боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, ал текшерүүдө Ибраимова жана Укуевдин ортолорунда жана алардын негизинде ал түзүлгөн калп келишимдер негизинде ал участок Атамбаевге өткөндүгү такталып, ал боюнча азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары мурдагы президентке дагы 4 оор айып коюлуп, учурда териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Аталган иштердин айрымдары боюнча коррупциялык иштерге айыпталып, абакта отурган мурдагы аткаминерлер Атамбаевге каршы көрсөтмөлөрдү берген. Башкы прокуратура эгерде ага коюлган айыптар такталса, кылмыш иши козголуп, камакка алынаарын кабарлоодо. Кенжебай Сатканалиев, Адилет Марсбеков, 5 канал.